Ак Тилек автожол бекетинен өткөн ар бир транспорт тыкыр көзөмөлдөнөт. Унаада өлкөдөн чыгарууга тыюу салынган товарлардын жоктугу каралат. Түстүү металл, биринчи керектелүүчү дары-дармектер сыяктуу товарлар аныкталса, тиешелүү документтер менен мобилдик топко өткөрүлүп берилет. Айрым товарларга өтүүгө тыюу салынган. Бул болсо түстүү металл, сахар, биринчи керектелүүчү дары-дармектер жана башка ушундай сыяктуу товарларга тыюу салынган. Биз биринчиден жүктө мыйзамсыз мамлекет чыгара бузуучулар, курал-жарак жана наркотикалык заттар жоктугун текшеребиз. Унаадагы товарлар коштомо кагазы менен дал келиши шарт. Өткөрүү бекетиндеги товарларды эсепке алуу пунктунда салык кызматкерлери документ менен жүктүн дал келишин салыштырат. Аракет мыйзамсыз товарларды алып өтүүгө бөгөт коет. Сопроводитель накладной, справка болот налоговой службы. Ошолордун кагаздарын карап, визуальный осмотр кылабыз. Баардыгы текшерилип, эгер баары туура болсо, жиберебиз. Дал келбестик чыгып калса, мобильный группа бар. Налоговый биздин өзүбүздүн. Алар биз менен постто турушат ар дайым 24 саат бою. Ошолорго передавать этебиз. Алар болсо штрафстоянкага алып барып, ошол жерден тастыктап, справкаларын толуктап иштешет. Ушул жылдын 8 айында УКМКнын чек ара кызматы аткезчилик жана товарларды мыйзамсыз алып өтүү боюнча 265 учурду аныктаган. Алдын ала маалымат боюнча жүктүн баасы 137 миллион 317 миң сомду түзгөн. Бардык фактылар боюнча кармалган товарлар текшерүү үчүн компетенттүү органдарга өткөрүлүп берилген. Мындан ары өлкө аймагына эсепке алынбаган товарларды ташып келүүгө каршы күрөш күчөтүлөт. Тиешелүү жарлыкка президент кол койду. Максат улуттук экономиканын кызыкчылыктарын коргоо, аткезчиликке каршы күрөштү күчөтүү болуп саналат. Жарлыкта министрлер кабинетине ИАЭП жана 3-өлкөлөрдөн Кыргызстанга ташылган жүктөрдү толук эсепке алуу тапшырылды. Бажы жана салык эки кызматтын ортосунда оперативдүү түрдө маалымат алмашуу, ошол маалыматтык системаны үзгүлтүксүз иштетүү, ошонун баары каралган. Контрабанда биздин экономикабызга аябай өтө терс таасирин келтирет. Туура жол менен иштеп келаткан ишкерлердиги түздөн түз бир конкуренция жасайт да. Анан биз ошол карата ушул коркунучтарды терс көрүнүштөрдү жок кылуу үчүн бул президентибиздин жарлыгы атайын каралган да. Ошондой эле транспорт каражаттарынын мамлекеттик номер белгилерин тааный турган автоматташтырылган камералар менен өткөрүү пункттары жабдылат. Ал эми аткез же болбосо эсепке алынбаган товарларды алып өтүү үчүн колдонулган унаа конфискацияланат. 3 жана ИАЭП мамлекеттеринен товарларды ташып келүүдө өлкөнүн мыйзам ченемдерин бузган импортерлордун транспорт каражаттарына атайын токтоочу жайлар уюштурулат. Аткезчиликке каршы натыйжалуу күрөшүү үчүн айрым мыйзам актыларына киргизилген өзгөртүүлөр ушул жылдын 21 июнунда күчүнө кирген. В ходе досудебного разбирательства в случае установления виновности лица в совершении экономической контрабанды Кылмыш жаза кодексинин 231 беренесине өзгөртүү киргизилди. Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө эгерде адам экономикалык контрабанданы жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп табылса, кылмыш жаза кодексинин 231 беренесине ылайык санкция каралат. Ал эми товар жана транспорт мамлекеттин менчигине конфискацияланат. Буга катар Евразиялык экономикалык биримдигинин бажы чек арасы аркылуу товарларды жана транспорттук каражаттарды мыйзамсыз алып өтүүгө байланыштуу укук бузуулар үчүн айыптын өлчөмү олуттуу көбөйтүлдү. Жарлыкта ИАЭПтин аймагынан Кыргызстандын чек арасы аркылуу 3-өлкөлөргө кеткен товарлардын транзиттик агымына көзөмөлдү күчөтүү да каралган. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.